Орчундуу окуялар, кызыктуу фактыларды камтыган Кабар маалымат программасы түз эфирде өз ишин баштайт. Саламатсыздарбы? Москвада 23 жаштагы кош бойлуу мигрант келин каза болду. Жогорку соттун төрайымына кылмыш иши ачылды. Ушул жана башка маалыматтардан кыскача түрмөк. Матраимов казынага келтирген зыяндын ордун толтурду. Бирок анын дагы башка кылмыштар аныкталууда. Кезегинде УКМКны жетектеген Сегизбаевдин кылмыш иштери сезилип баштады. Сегизбаев. Сегизбаев. Сен өзүң суроолоруңа жооп берчи. Сен азыр калп айтып атканың көрүнүп атпайбы? Сегизбаев. Көрүнбөгөн көмүскөй экономикага чек коюлабы? Экономикалык мунапыстын пайдасы. 3-чү чейректен салттуу окуу пландалууда. Коронавирустан айыккандардын саны жогорулап жатат. Акыркы суткада жуктургандардан дартты жеңгендер көбүрөөк болду. Бирок оорудан каза болгондор күнүнө катталууда. Ал эми коронавирустан улам дүйнөдө жаңы жылдык чектөөлөр уланууда. Жугуштуу илдет күн сайын адам өмүрүн алып жатат. Өткөн суткада дагы 3 адам каза тапты. Анын ичинен 2 маркум Бишкек шаарынан болсо, Баткенде 1 киши оорунун курмандыгы болду. Акка моюн сунган маркумдардын саны 1340 болду. Бир күндө ковид 186 кишиден чыгып, инфекция жугузуп алгандардын жалпы саны 79845 адамга жетти. Ооругандардын басымдуусу Бишкекте. Жаңы аныкталган учурлар: Бишкек шаарында 62, Ош шаарында 6, Чүй облусунда 43, Ош облусунда 8, Талас облусунда 5, Нарын облусунда 6, Ысык Көл облусунда 34, Жалал Абад облусунда 11, Баткен облусунда 11 учур катталган. Ооруну жеңип чыккандар басымдуу болуп баштады. Сутка ичинде 309 бейтап айыгып чыкты. Айыккандардын саны муну менен 73870 түздү. Азыр стационарда 1418 бейтап дарыланып жатса, амбулатордук түрдө 2320 адам бар. Саламаттык сактоо министрлиги президенттер шайлоо жана референдумду өткөрүү учурунда иш-аракеттердин алгоритмин иштеп чыкты. Алгоритмге ылайык аймактык шайлоо комиссиялардын кызматкерлери медициналык каражаттары менен камсыздалат. Ошондой эле ар бир шайлоо тилкесинде 2 медик нөөмөттө турат. Бирок мындай тартип парламенттик шайлоодо да айтылып, жарандарды көзөмөлдөн чыгарып алышкан. Мындан улам шайлоодон кийин эпидемиянын жайылышы күчөгөн. Коронавирустан улам жаңы жыл алдында чектөөлөр уланууда. Дүйнөдөгү бир катар өлкөлөрдүн бийлик өкүлдөрү жаңы жыл майрамдарында жарандарды бир жерге чогулбоого чакырууда. Буга себеп коронавирустун мутацияланган түрү жайылып жаткандыгында. Учурда жаңы штамм абдан тез жайылып жатканын чет элдик дарыгерлер айтып жатышат. Вирустун жаңы штаммы азыр Түштүк Африка жана Малайзия өлкөлөрүн каптап баштады. Айжамал Олжобай кызы, Кыялбек Мурзахматов, 7-канал, Ош. 20 декабрда Москвада 23 жаштагы кош бойлуу мигрант келин каза болду. Бул тууралуу Орусиянын Московский комсомолец гезити жазды. Гезиттин жазганына караганда, келиндин капыстан кан кетип, тез жардам чакырганына карабай жүрөгү токтоп калган. Окуя болгон жерге барган ички иштер жана медицина кызматкерлери келиндин кош бойлуу экенин аныкташкан. 2019-жылдагы эсеп боюнча Кыргызстандан чет жакка чыккан мигранттардын саны 732 миң деп эсептелген. Алардын 640 миңинин Орусияда расмий каттоосу бар. Кыргызстандыктар Орусиядан тышкары Туркия менен Казакстанга иштегени көп барышат. Жылына чет жактан 300дөй кыргызстандык мигрант каза болууда. Финполиция бажы кызматынын Түштүк Бадыш бажысына караштуу алдын ала бажы процедураларынын орду достуктун кызмат адамдарына кылмыш ишин козгоду. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынан билдиришкендей, анда иштегендер достук бажы посту аркылуу товарларды контрабандалык жол менен ташып кирүү жана кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча айыпталып жатышат. Буга чейин элдик керектөөдөгү товарларды мыйзамсыз ташып кирүү жана ташып чыгуу фактыларын аныктоо жана бөгөт коюуга багытталган тийиштүү иш-чараларды жүргүзүү учурунда кызмат адамдарынын катышуусунда товарларды аткезчилик жолу менен ташып кирүү фактылары аныкталган деп айтылат маалыматта. Бул факты бирдиктүү рейстеринде катталып, сотко чейинки өндүрүш башталды. Учурда аткезчилердин кызыкчылыктарын колдогон кызмат адамдарынын катыштыгы бардыгын аныктоого, мамлекеттик бюджетке келтирилген зыяндын ордун толтурууга багытталган иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калыевага карата кылмыш иши козголду. Бул боюнча УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди.
Коопсуздук кызматынын төрагасы өлкөдөгү ири коррупциялык иштер боюнча бүгүн маалымат берип, анда Раим Матраимов мамлекетке кантип каражаттарын кайтарып берип жатканына токтолду. Матраимов казынага келтирген чыгымдарын акча менен кайтарып жаткан жок, ал мүлктөрүн дагы өткөрүп берген. Сапар Акунбеков кененирээк токтолот. Бүгүн улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев журналисттерге маалымат жыйынын өткөрүп, коомчулук күтүп жүргөн бир катар резонанстуу иштерге жооп берди. Кыргызстандагы коррупциянын ана башы аталып жүргөн Раимбек Матраимов күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке 1 миллиард 400 миллион сом, бир соода борборун, 9 батирин мамлекеттин эсебине кайтарганын билдирди. Ошондой эле азыркы тапта Матраимовдун чет жакта аткезчиликке тиешелүү иштери каралып жаткан кошумчалады. Матраимовдун биздин мамлекетибиздин ичинде жасаган кылмыштары боюнча дело расследование бүттү, изилденип бүттү. Биз аны сотко жөнөтөбүз, жакынкы убакта жөнөтөбүз. Себеби анын айткан бизге мамлекетибизге келтирген зыянынын 2 миллиардын биз алдык. Андан башка Матраимовдун сырт жактагы кайсы бир мүлктөрү болсо, ошолорду дагы биз азыр тактайбыз. Мына Дубайда мүлкү бар деп атат, Америкада мүлкү бар деп атат, Европада мүлкү бар деп атат. Ошо мүлктөрдү тактайбыз. Матраимов кайтарган 8 батир чекистерге бөлүнүп берилет. Ал эми имараттын чарчы метри чоң болгондуктан аны социалдык объект катары колдонууга берүүнү пландап жатыптыр. Деген менен парламентте депутат батирлерди балдар үйүндөгү муктаждарга берүүнү сунуштоодо. Бирок Ташиев бул боюнча өкмөттүн токтомунан кийин гана мүлктөр бөлүштүрөөрүн кошумчалады. Эту квартиру, большую квартиру, конечно, никто из наших сотрудников не может жить. Мы хотим передать детскому дому, какому-нибудь детскому дому или каким-нибудь там социальным объектам, учреждениям хотим передать. В скором времени, буквально 2-3 дня, и выйдет постановление правительства, мы будем распределять данное имущество. Ташиев Кыргызстандагы атка минерлердин бир тобу текшерүүгө алынаарын кулак кагыш кылды. Ал жакынкы күндөр эле жогорку кеңештин бир депутаты кармалып, 8 жыл мурда жасаган кылмыш үчүн мамлекетке ири өлчөмдө акча төгүп жаткандыгын ырастады. Бирок Ташиев кармалган депутаттын атын ачыктаган жок. Мы сейчас одного депутата жогорку кеңеши поймали. Я имя не буду озвучивать сейчас. Он сейчас платит государству крупную сумму денег за то, что он совершал 8 лет назад одно большое преступление. Понимаете? Так. Мы ему поставили условие, что он крупную сумму сейчас как бы возмещает государство. И он будут возмещать. Он уже половину уже заплатил. УКМКнын төрагасы сотторду да көз жаздымда калтырбай текшерип жатыптыр. Эсепсиз байып жаткандыктарына да токтолуп, соттордун бир кийген кийим-кечеги эле $5000 турса, унаалары $100,000 турарын билдирди. Ошондой эле жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиевага карата жергиликтүү сот тутумун киргизүү иштери боюнча кылмыш иши козголгонун ачыктады. Соттун бир кийген шубасы $5000 турат. Сапогу $1000 турат. Минген машинеси $100,000 турат. Жашаган үйү $1,000,000 турат. Андан сырткары мына шаарда квартираларды алып, мына кечеги кармаган сотубуздун 20 квартирасы бар экен. Бул эмне деген акмакчылык? Демек, биз буларды тартипке келтирмейинче коомубуз оңолбойт. Бардык соттордо ар бир сотту карап чыгабыз. Согласно декларация. Декларация эмне жазылган? Ошо менен жашайт. Парламенттик шайлоого байланыштуу президенттин парламенттеги өкүлү Курманбек Дыйканбаев кайсы бир партиянын пайдасы үчүн каражат талап кылгандыгына байланыштуу айыпталып кармалган. Коопсуздук кызматынын төрагасы 7 миллион сом каражатты Дыйканбаев алганы боюнча тастыкталганын билдирди. УКМК тарабынан дагы да ири коррупциялык иштер боюнча иликтөө иштери жүргүзүлүп, артында калбыры бар атка минерлерге карата токтоосуз түрдө чаралар көрүлөөрү маалым болду. Сапар Акунбеков, Көчөр Кубанычбеков, 7 канал, Бишкек. Өлкөнүн коопсуздук кеңеши бүгүн 24 декабрда жыйын куруп, 10 январда боло турган президенттик шайлоого жана өлкөдөгү башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумга даярдыкты талкуулады.
Президенттин милдетин аткаруучу жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов бул иш-чара өтө жооптуу экенин жана анда өлкөнүн келечеги түздөн-түз көз каранды болоорун белгилеп, тийиштүү мамлекеттик органдар ишин так жана мыйзам чегинде аткарышы керектигин айтты. Ошону менен катар ал парламенттик шайлоодогу катачылыктар кайталанбашы зарылдыгын белгиледи. Жыйында Борбордук шайлоо комиссиясын өкмөттүн жана башка тийиштүү мекемелердин маалыматы угулуп талкууланды. Жыйынтыгында мамлекеттик органдардын бардык жетекчилерине шайлоо менен референдумду коронавируска каршы чараларды камсыздоо менен катар ачык, айкын жана демократиялык принципте өткөрүү тууралуу талап коюлду. 25 декабрга чейин Ички иштер министрлиги менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет коомдук коопсуздукту камсыз кылуу үчүн бирдиктүү оперативдүү штаб түзмөй болушту. Быйыл 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына каршы акция өлкөдөгү бийликтин алмашуусун алып келип, президент кызматын тапшырып берген. Мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо жана мамлекеттик башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум 10 январда өткөнү жатат. Чоң Азат партиясынын мурунку мүчөсү Канат Хасанов Facebook социалдык тармагындагы баракчасы аркылуу түз эфирге чыгып, президенттикке талапкер Абдил Сегизбаевке кайрылуу жасап, аны дуэлге чакырган видео талкуунун чордонунда болууда. Канат Хасанов Сегизбаев УКМКны жетектеп турганда бир катар чуулгандуу иштерге көз жумуп койгонун жана уулуна кысым көрсөткөнүн айтууда. Канат Хасанов суроо берип атат, почему охрану Маевского обеспечивали сотрудники ГКНБ, когда он находился в Бишкеке? Слушай, Хасанов, почему, когда ты участвовал в Совете судей, самые коррумпированные судьи были? Эми суросуна жооп берип коеюн. Эмоцияңызды чыгарып алдыңыз. Хасанов Абдил Сегизбаевдин өзүн ыйык адамдай көрсөтүп жатканына ачууланып жатат. Канат Хасанов Абдил Сегизбаев УКМКны жетектеп турганда уулуна кысым көрсөтүп, Садыр Жапаровдун уулдарына иш козгогонун, Өмүрбек Текебаевдин иши боюнча жасалма документтерди жасагандыгын белгилеп, жана ал интервьюсунда айткан сөздөр карандай калп экенин өзүнүн Facebook баракчасындагы түз эфиринде айтты. А теперь ты не ответил, сейчас у тебя спросили вопрос, подача суд. Ты сказал, что вся информация у меня была собрана и отдана Абулгазиеву. Дорогой, ну скажи, какая информация была, чей груз был? Чей груз был? Ответь сейчас. Хасанов Сегизбаевка сотторго кийлишип, компанияларга мыйзамсыз текшерүүлөрдү жүргүзүп, мени банкрот кылгансыңар. Икрамжан Илимянов жана Болот Сүйүнбаев менен биригип, ар кандай иштерди жасаганыңарды билебиз. Эми болсо азыр баарына Илимяновду күнөөлөп жатасың. Бул жигитчиликке жатпайт, деди. Броник 570, он стоит около 100 баксов. Вот эти-то одеваешь. Молодец. То, что ты кандидат идешь, молодец. Но ты будь достоин. Веди себя достойно. Лучше извинись перед народом. Да, я был такой. Ошол мега келип жардам берип жүргөн Чоткараевди атайын ошо штабтын жанынан сүйрөп барып, Абсатаров деген жана айтып атпаймынбы, АКСтин директору. Жанагы Жаныш Бакиевдин жан алгычы да. Жана өлтүрүүлөргө атайын буйрук берген адам. Ошол кабинетине апарып Чоткараевди коркутупту, жакалап. Сен кандайсың, сени мен отургузам дегенден дейт. Ошол жерден чыр-чатак чыгат. Абдил Сегизбаевдин Марат Абсатаров жана Дүйшөнбек Чоткараев тууралуу айткандарын УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев бүгүнкү басма сөз жыйынында төгүндөдү. Сегизбаевдин айткандары боюнча Абсатаров бул жерде чечип атат. Никакой не Абсатаров никто не будет решать. ГКМБ все дела буду решать я, как глава ГКМБ. Чоткараев боюнча, Чоткараев никоим образом не связан его работой с Сегизбаевым. Так. Чоткараева возбудили уголовное дело по контрабанде золота. Хасанов Сегизбаевди дуэлге чакыруусун суранып, экөөбүз башкача дуэль өткөрсөк болот. Мисалы рингте, деди ал. Президенттик шайлоо бүтсө, сагадагы кезек келет. Ошондо мен саясий туткунмун. Бул саясий буйрук деп кыйкырып чыгыш үчүн жасап жатасың, деди ал. Ты хотя бы вот Белизгейт, как там стоял, да там весь депутаты видели, там весь Кыргызстан видел, когда ты в грудь бил себя. Если я это не скажу, то что я своему президенту могу сказать? А сейчас берешь, а Алмаз Арсеновича сдаешь. Эл ичинде Абдил Сегизбаев шайлоого саясий салмагын толтуруп, эгер ага мурдагы кетирген кемчиликтери үчүн кылмыш иши козголуп калса, саясий куугунтукка кабылдым деген шылтоо менен өлкөдөн чыга качканга гана катышты дешүүдө. Ошол эгерде камалса, мен мындаки саясий туткун, ошол мен саясий ишмердүүлүгү менен
камап жатышат деген мындай болбогон бир себеп менен ошол президенттик таймашка аралашайын деген үмүтү бар да. Бирок эл макул эмес. Мурункуга кандай мындай мурунку өтүп кеткен жылдагы анын ишмердүүлүгүнө сарапчы салганда анын эч кандай бир саясатчы деп айтууга эч кандай негиз жок да. Турдукулов Абдил Сегизбаев УКМКны жетектеп турганда оппозициялык саясатчыларга кысым көрсөтүлүп, буйрутма иш козголор көп болгондугун, УКМК өз максатынан тайып, саясий буйрук гана аткарып калганын айтып, иллюстрация Абдил Сегизбаевден башталышы керек дейт. Ал ошол саясий куунтуктун эң башында турган жана ошол УКМКны улуттук коопсуздук эмес, ошол оппозицияны каралуу, жок кылуу мекеме кылып салганга ошондой даражага жеткирген адам да. Ошондой адамды сөзсүз түрдө жазага алыш керек. Сиздин суроолоруңузга кандай болот? Мага ушу WhatsAppка салып коюңуздар. Мен заодно көргөзөйүн. Ушундай. Хорошо, биз эми Абдил мырзага эфир беребиз. Анан мен азыр ошо өзүнүн берген интервьюсу боюнча бул жанагы Канат Хасановдун билдирүүлөрү боюнча болот. Анан мен сизге суроолор жазып жөнөтөм. Эгер эми айтар сөзү болсо, ошо биз эфир беребиз, барып алып кетебиз. Канат Хасановдун эфириндеги айткан суроолорго жооп алуу үчүн Абдил Сегизбаев менен байланышуубузга мүмкүн болгон жок. Биз суроолорду анын жардамчысына жазып жөнөттүк, бирок жооп ала алган жокпуз. Эгер Абдил Сегизбаевдин Хасановдун айткандары жана Турдукуловдун пикири боюнча өзүнүн чындыгы болсо, аны чагылдырып берүүгө 7 каналдын эшиги ачык. Айжигит Матраимов, Улукбек Абдиев, 7 канал, Бишкек. Жогорку кеңештин депутаттары 30 декабрдан 9 январга чейин шайлоочулар менен жолугуу боюнча токтом кабыл алды. Парламентарийлер бул күндөрү шайлоочулар менен жолуга турганын айтышты. Депутат Гүлшат Асылбаева 2019 жылдын бюджетинен аткарылышы беките электигин айтып, кийинки шаршембиде кайра жыйынга чогулууну сунуштаганы менен, бирок депутаттар ага макул болгон жок. Тагыраагы добуш берүүгө келгенде бул сунушту колдогондор аз болуп чыкты. Көмүскө экономиканы ачыктап, мыйзамсыз байгандарды оздуктай турган иш-аракет мыйзамдуу түрдө иштей баштайт. Тагыраагы жогорку кеңеш экономикалык мунапыс мыйзамын колдоду. Бирок аталган мыйзам Кыргызстанда толук ишке ашабы, максатына жетеби, ал суроо бойдон калууда. Эксперттер мунапыстын акыбети өлкө башында турчу адилеттүү бийликтен көз каранды болоорун белгилешти. Кененирээк кийинки материалда. Салык төлөөдөн качуу, аткезчилик, мүлккө байланыштуу алып сатуудагы мүчүлүштүктөр сыяктуу иштер экономикалык кылмыш деп эсептелет. Мына ушундай кылмыштар менен кармалгандар түрмөгө кесилбей, мамлекетке келтирген зыянын 2 эселеп төлөө менен кутулса болот. Бул мыйзам Кыргызстанда ишке ашып жатат. Тактап айтканда, жогорку кеңеш тарабынан 3 окууда тең жактырылды. Экономика министрлиги аталган мыйзам аркылуу көмүскө экономика ачыкка чыгат деп ишенүүдө. Бунун эң негизги максаты көмүскө экономикадан чыгаруу болуп атат. Көмүскө экономикадан эгерде биздин ошол 150 миллиард көмүскөдө турган биздин экономикабыздын жарымын чыгара алсак дагы бул 60-70 миллиард сом чыгат. Пандемиядан улам өлкө экономикасы эңшерилип, каржылык каатчылык курчуду. Алдыда пенсия, пособия жана айлык маяналарды төлөөдө кыйынчылыктар келип чыгары маалым болгон. Оор шартта жылдап мыйзамсыз байып, чардап жүргөндөрдүн эсебинен тагыраагы экономикалык мунапыстын артынан казынаны толтуруу натыйжалуу жол экенин эксперттер айтышат. Анын артынан октябрь окуяларынан кийин коомчулукта кустуруу деген сөз актуалдуу болуп келе жатат. 2 эселеп эмес, 10 эселеп төлөтүп алса, жалпы калайык калк ыраазы болот. Камаштын кажаты жок. Биздин арабызда жүрө берсин. Бирок ошол мыйзамсыз жеген тамактарын кустуруу керек. Ал эки жагын тең колдойм мен. Биринчиден төктүрүш керек. Карсынбы, баарын жедиңби тök, андан кийин эле уже теге иши каралыш керек да. Кылмыш козголуш керек. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча учурда экономикалык кылмыштарга байланышкан 1332 иш тергелип жатат. Анын чыгымы 175 миллион сом деп эсептелген. Бирок мыйзам боюнча чыгым 2 эселеп көп төлөнүшү керек. Демек мунапыстын артынан миңдеген адамдардын айланасында иш жүрөт. Мында негизги аткаруу жоопкерчилиги жүктөлүп жаткан финанса полициясы менен прокуратуранын адилеттүү ишмердүүлүгү талап кылынат. Бул жолку мунапыс бул бир эле бизнес чөйрөсүн эмес, бул мамлекеттик чиновниктер ар түрдүү мыйзамсыз жолдор менен байыган чиновниктерге, мамлекеттик кызматкерлерге карата жасалган мунапыс болуп эсептелет. Эми бунун чоң проблемасы ошол экономикалык мунапысты ишке ашыра турган тараптар өзлөрү тазабы, ошондо чоң маселе турат. Бул деген биздин жалпы укук коргоо органдарынын ичиндеги реформалар өз максатына жеттиби, ошол
чоң маселе жаратат. Экономикалык мунапыс мыйзамын дүйнөдө алгачкылардан болуп Швейцария колдонгон. Ал эми ийгиликтүү ишке ашырып, өлкө казынасын кампайта алган өлкө Италия болгон. Тескерисинче экономикалык мунапысты максаттуу пайдалана албаган өлкөлөр да бар. Мисалга Орусия, Ирландия, Индия өлкөлөрүндө жемишин бербеген. Бул жагынан алганда мунапыс мыйзамын максаттуу ишке ашуусу өлкө башында турган бийликтен көз каранды болууда. Мүлкү мыйзамдаштырылып, андан сырткары аларды жөнүндөгү маалыматтар сыртка чыкпай, мындай көмүскө сакталган учурда гана өзүнүн кандайдыр бир деңгээлде бир натыйжасын берет экен да. Мисалы Италияда, Германияда бул экономикалык амнистия бул миллиарддаган долларларды алып келген. Мисалы Италиянын өзүндө эле бир 25 миллиард доллардан ашык акча түшкөн да. Экономикалык мунапыс алгач толук 2 ай мурда ошол кездеги президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров тарабынан 1 айга жарыяланган. Андан ары мыйзамсыз байыгандарга каршы аяосуз күрөш башталган. Алгачкы 1 айда кармалгандардын белгилүүлөрүнө токтолсок, Райым Матраимов 2 миллиард төлөөгө милдеттендирилсе, Тайырбек Сарпашев 530 гектар жерди кайтарып берген. Депутат Акылбек Жапаровдун жубайыдагы көмүскө каражаттарын казынага кайтара баштаган болчу. Роза Акматжан кызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош. Жалал Абад шаарынын ортосунда иштеген Уна базарды башка аймакка көчүрүүгө даярдыктар көрүлүүдө. Жылдырууга пландалып жаткан 3,5 гектар жайга бүгүндөн тарта техникалар тартылып, Уна базарга даярдала баштайт. Аны менен катар көп жылдан бери кейиштүү абалда жаткан Ноорус паркы да заманбап эс алуу багына айланат. Бул боюнча долбоор даярдалган. Жалал Абад шаарындагы оозга алынып жаткан демилгелер тууралуу кабарчыбыздын кийинки материалында. Жалал Абад шаарындагы Уна базары жайгашкан көчөдөгү башаламандык бүгүн да орун алды. Жол коопсуздугунун кызматкерлери аны тартипке келтирүү аракетинде жол четине атайын эвакуатор белгиси коюлуп, аны көзгөлбөгөн айдоочулардын унаалары атайын техника менен айып короосуна киргизилүүдө. Бизде ар бир четирек күндөрү ушул жакта жол тыгындары көп болуп калгандыктан өзүбүз баш болуп азыркы убакта ушул машина базардын айлана тегерде ушу жолдордо автоналар койгондорго башаламандык кылып койгон машинелерге административ протокол жазып берип атабыз. Аптанын ар бейшемби күнү өткөн ири базар шаардын ортосунда жайгашкан. Бул базарга бир эле облустан эмес, түштүк аймагынын булуң бурчунан да келишет. Андыктан бул күнү калаада жол тыгыны орун алып, тургундарга ыңгайсыздык жаралып келет. Бул маселе жакынкы аралыкта жоюлат, анткени базарды башка аймакка көчүрүү жагы пландалууда. Ушу машина базарды башка жака жылдырыш керек. Себеби мына жерде жолдор тыгын болуп, машиналар батпай өтө тыгын болуп кетип жатат. Ошондуктан башка жерге жылдырган жакшы, кеңирээк машина менен беймарал барып, беймарал чыгыш керек. Бу жерде даже басканы жол жок болуп атат да. Уна базарды башка жайга жылдыруу үчүн жери да аныкталган. Жалал Абад шаарындагы Спутник кичи шаарчасына пландап жатышат. Көчүрүү иши 2 айдын ичинде жолго коюлат дешет. Муниципалдык базар болот, 3,5 гектар жерди ээлеп турат. Анын сырткы түзүлүштөрү баардыгы курчалат. Ичинде дааратканалар менен болот, навестер менен болот. Анын эң негизгиси мен сиздерге айтып кетейин дегеним, баягындай өзүнүн азыркы жаңы технологиядагы шлагбаумдар орнотулат да. Чекти берет, акчаны төлөйт. Ошонун негизинде биз дагы бир коррупциялык бир түзүлүштөрдөн качуу иретинде ошондой шлагбаумдарды орнотуп атабыз. Ошондой эле калаадагы аты бар, бирок заты жок Ноорус паркыда жергиликтүү элдин эс алуусуна ыңгайлаштырылат. 8 гектардан ашуун аянтты ээлеген паркта учурда элди кызыктырган көрүнүш жок. Айрым жашоочулар эс алуу багына тиешелүү жерлерге мыйзамсыз курулуш жүргүзүп алышкан. Долбоору даярдалган демилгени депутаттар колдоп берсе, заманбап эс алуу багына айланат. Ноорус паркы боюнча 11 гектар муниципалдык жер бар эле. Бүгүнкү күндө 8 гектар жер калган. Айрым бир жерлери көк китеп менен бөлөк адамдарга берилип кеткен. Айрым жерлер кызыл китепке айланып, бүгүнкү күндө жеке бир адамдын турак жайы болуп катталып калыптыр да. Ошону биз тез арада Ноорус паркы кылып, муну жандандырып, эл үчүн, ушул жерде жашаган жашоочулар үчүн бир жакшынакай бир парктарды түзүп берели деген
максатта иш планына киргизип атабыз эмне жылкы. Эскерте кетсек, азыркы иштеп жаткан унаа базар 2 адамдын жеринде орун алган. Ал эми жаңы даярдалып жаткан базар муниципалдык болуп, жер аянты 3,5 гектарды ээлейт. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Агамбердиев, 7 канал, Жалал-Абад. Мектеп окуучуларын аны менен катар орто жана жогорку окуу жайларынын студенттерин салттык окуу тартибине өткөрүү боюнча атайын алгоритм иштелип чыкты. Министрлик билим берүүнүн сапатын төмөндөтүп жибербөө керектигин айтып, онлайн режиминен акырындык менен чыгуу керектигин кошумчалашты. 3-чү чейректен тарта Бишкек шаарындагы мектептер ачылып, окуучулар мурдагыдай барып келип окушу мүмкүн. Билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекованын айтымында санэпид көзөмөл борборунун жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлеринин уруксааты менен бардык аймактарда мектептер салттуу окууга өтүшөт. Дистанттык форматта биздин педагогдорубуз канчалык аракет кылса дагы бул толук кандуу билим берүү процессин жүргүзүү абдан оор. Андан башка кадимки эле билимдерди алгандан башка балдарыбыздын социалдык көндүмдөрү дагы калыптаныш керек. Ошондуктан баягы баарыбыз пандемия шартында дагы үйрөнүп, көнүп, кадимки шарттарды аткарып, кадимки билим берүү процессине кайрадан кайрылышыбыз керек. Аны менен катар министрлик орто жана жогорку окуу жайларында онлайн режиминен чыгаруу ишин көрүп жатыптыр. Эгер жаңы окуу жылынан баштап кесиптик лицей, колледж, университеттер иштей турган болсо, атайын алгоритмдин негизинде гана иштеп башташат. Бул алгоритм алкагында толугу менен салттуу форматтагы офлайн окутууну уюштурууга төмөнкүлөр үчүн уруксат берилет. Биринчи, даярдоонун бардык багыттары жана адистери боюнча бүтүрүүчү курстардын студенттери жана магистранттарына, даярдоонун багыттары жана адистери боюнча кенже курстардын студенттери бүтүрүүчү курстан жана медициналык адистиктерден тышкары үчүн окутуу процесси төмөнкү алгоритм сактоо менен аралаш окутуу формасы колдонулат. Окутуу планынын бардык циклдерине дисциплинар боюнча лекциялык сабактар аралыктан онлайн билим берүү технологияларын колдонуу менен алыстан окутуу режиминде болот. Президенттик шайлоодо мугалимдерди кайсы бир талапкер үчүн үгүт иштерин жүргүзүүгө мажбурлоого эч кимдин укугу жок экенин эскертишти. Бирок алар үгүт ишиндеги президенттикке талапкерлердин программасын угуу үчүн иш чараларына катыша алышат. Система образования Мугалимдин президенттик шайлоого талапкерлигин коюп жаткан адамдарды жактап, алардын үгүт иштерине катышууга укугу жок. Мугалим окуучу балдарга, студенттерге жана алардын ата-энелерине таасир бере алчу инсан. Ошондуктан биз мугалимдин профессионалдык ишмердүүлүгүнө так чек коюшубуз керек. Өлкөдө жалпы билим берүүчү 2292 мектеп бар. Учурда алардын 1915-и кадимки тартипте иш алып барууда. Белгилей кетсек, коронавируска байланыштуу мамлекеттик мектептердин дээрлик баары март айынан бери жабык турган. Алардын көбү 11 ноябрдан тартып кадимки тартипте иш жүргүзө баштаган. Учурда менчик мектептер менен бала бакчалар ишин санитардык, эпидемиологиялык талаптарды аткаруу шартында улантып жатышат. Эркайым Мерикова, Талант Ырысов, 7 канал, Бишкек. Быйыл пандемияга карабастан чоң шаарларда балатылар орнотулду. Өлкө боюнча жаңы жылдык жасалганын өзүнө эле 1 миллион 700 миң сомдон ашуун каражат жумшалган. Ошондой эле жаңы жылга карата өрт коопсуздугун алдын алуу үчүн жардыруучу заттарды саткандарга эскертүү берилди. Ош шаарында орнотулган балатыга 700 миң сом каражат жумшалган. Шаардык бийлик буга чейин жаңы жылга карата каражат коротпой турганын айтканы менен майрам алдында эски балатыны жаңылоону чечкен. Буга чейин эми майрамдык салтанаттар жасабай эле коелу деген ойлор болгон. Бирок майрамдык салтанаттар жылдагыдай официалдуу түрдө быйыл Ош шаарында өтпөйт. Бирок ошентсе дагы көпчүлүк жаңы жылды күткөн адамдар бар да. Жаңы жылды жакшы маанайда айрыкча ушундай адамдарга сиңип калган. Шаардын борборунда, аянттарда мындай келип сүрөткө түшүп көңүл ачып кетишет. Ошону эске алып, биз борбордук аянттарды жасап атабыз. Кыргызстанда жаңы жылдык майрамга быйыл өткөн жылдагыдай каражат жумшалбай турганы айтылган. Бирок иш жүзүндө ага казнадан 1 миллион 700 миң сомдон ашуун акча сарпталган. Көпчүлүк пандемия убагында мындай чыгымдардын кереги жок деп айтышууда. Азыркы учурда бул ёлка чачырым кереги жок деп ойлойм, мен өзүм жеке оюм. Эми бул бизге биринчиден бусурманчылык жагга деле туура келбеген, экинчиден азыр мындай учурда бул жаңы жылды биз тоспой деле койсок болот. Мына элде азыр мындай болуп турган мезгилде биздин мамлекетибиздин болгон немесиге деле экономикасы. Азыр экономика жок элде. Кризис учурда керек эмес деп ойлойм да. Мен жеке оюм. Мен ойлойм ошол мурда бул өткөн жылы кайсыл нерселер коюлса, ошол нерселерди эле коюп,
ошондой кылып жасалып койсо болот, анан өтө эле бир ашыкча чыгым келтирип, дагы мындай каражат жумшоонун кереги жок деп эсептейм. Ал эми Баткен шаарында бала орнотуу үчүн тендер жарыяланып, 169 миң сомго бир компания уткан. Бирок шаардын жетекчилиги быйылкы пандемиялык кырдаалды жана каражаттын тартыштыгын эске алуу менен майрам уюштурууну токтотууну чечип, тендер артка кайтарылган. Каражатты шаардагы муктаж болгон 80 үй бүлөнүн кем өксүгүнө жумшамакчы болушкан. Жаңы жылда сатка чукчу пиротехникалык каражаттардын кооптулугу үчүн текшерүүлөр да башталды. Жардыруучу заттарды саткан сатуучуларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Жардыруучу заттар базардын аймагында такыр мүмкүн эмес. Өтө кооптулукту жаратат. Буну атайын сатуучу жерлерден өзүнүн талаптарына ылайык жерлерде сатылыш керек. Бул айланасында 100 метр жанында эч кандай курулуш курулмалар болбогон ачык жердеги соода дүкөндөрүнө атайын уруксат алынып, ошол жерде сакталып, ошол жерде сатылыш керек. Базардын аймагында мүмкүн эмес. Талапка ылайык жардыруучу заттарды эл көп топтолгон жайларда сатууга болбойт. Буга атайын чектөөлөр коюлган. Бирок сатуучулар талапка жооп бербеген негизде сатышууда. Ошентсе да өткөн жылдарга салыштырмалуу быйыл суроо талап аз болуп жатканын айтышат. Организациялар, мэриялар, башкалар сөйлөп алышпай атат. Жолу өзүнүн адамдары эле өзү үчүн алгандар эле бар. Атак азайып эле кетип атат. Эми бул өтө аракет кылып атабыз. Бул талапка жооп берген кыйын нерсе экен да бул деген. Сразу бир күндө, 2 күндө чечиле турган нерсе эмес. Эми базарда ушундай базарда кандай десем, башка жакта сыртка сатсак, соода болбой калат. Базардан отдельно башка жакка сатайын десекчи. Быйылкы жылы эң көп каражатты Жалал Абад шаары короткон. Бишкек мэриясы балат үчүн жылдагыдай чыгымдан баш тартып, 300 миң сом жумшаган. Ошондой эле пандемияга байланыштуу майрамдык иш-чара жана салюттар атылбайт. Алмагүл Эркебай кызы, Бактияр Асылбек уулу, 7-канал, Ош. Баткен облусунда ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 20.796 жаран бар. Алардын 500-ün Баткен шаары жана Баткен районундагы азиздер жана дүлөйлөр түзөт. Тагдырдын сыноосуна сынбаган бул жарандардын катарын Паризат менен Канышайда толуктайт. Угуу көрүү мүмкүнчүлүгү жок болсо да катардан калбай тиричилик менен алып урушуп келишет. Бул көз жоосун алган саймалар Канышай жана Паризаттын колунан жаралган. Сүйлөө жана угуу мүмкүнчүлүгү жок. Бир үйдө жашаган жеңе кайнсиңдилер бири-бирин жакшы түшүнөт. Үйдө олтуруп колөнөрчүлүк менен алектенип, каражат табышат. Булар болсо кечте тиги колдон келген көрпөчө беде жакандоз беде шолорду кылып неме кылат. Алам дегенге берип сатабыз. Сатып неме кылам. Шуну түп өздөрүнө тейлеп биттеден баласын карап отурат да. Сабринза апанын 8 баласы бар. Бир кыз, 2 уулу, күйөө баласы, 2 келини менен үй бүлөдө 6 кишинин угуу, сүйлөө мүмкүнчүлүктөрү жок. Бир уулу Борбор калаага иштөө үчүн кетсе, бир уулу такси кызматында иштейт. Анан онусун кайта Бишкекке кетип калды, мен иштейм деп. Ошо кеткенче анан ошо Пилменсекке кирип алыптыр да, азыргыча ошондо иштейт да. Сабринза апанын айтымында балдарынын кыялы үйлүү болуп, өзүнчө түтүн булатуу экен. Жери жок болгондуктан бардыгы бир үйдө жашоого аргасыз. Жер алуу үчүн өкмөткө 8 жыл мурун арыз жазышкан. Бирок али күнгө чейин жер тилкеси тийген эмес. Булар дем ушу үй болсо деп ген немелер менен ошентип сүйлөп калаттар да. Үйүбүз болгондо деп ана Баткенде тең туштар бар да. Бараттар. Бар, жатып келеттер, жакшына экен, жакшы салыптыр, бизге жок деп шонтуп калаттар. Баткен районунда 2012 жылдан бери турак жай салуу үчүн жер тилкелери берилген эмес. Жер алуу үчүн 20 миңден ашуун жаран кезекке турган. Учурда 60 гектар жер трансформация болуп, 4,5 миңден ашуун жаран жер тилкесине ээ боло алышат. Алардын катарында Сабринза апанын уулдары да бар. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга бериле турган болсо, биринчилерден болуп ошолорго бергиле деп биз тапшырманы койдук. Мамлекет тарабынан мүмкүнчүлүгү чектелгендерге кандай жардамдар болсо, ошондой жардамдар бүгүнкү күндө көрсөтүлүп келатат. Эгерде ошондой жардамдар көрсөтүлбөй аткан болсо, анда арыз менен кайрылса болот. Аны карап кайтып өзүнүн ордуна койсо болот да. Азиздер жана дүлөйлөр коомунун бир көзөмөлгө алган адам жок. Бизди эч ким көзөмөлгө албайт. Көзү көрбөгөнү менен колдон бүт жак иш келе турган кыздарыбыз бар, балдарыбыз бар. Колудан иш келе турган, сүйлөй албаган, укпаган балдарыбыз бар. Ошолор үчүн көптөгөн иштерди ойлойбуз, бирок бизге жогорку жактан эч кандай жардам жок.
Коомдогу аялуу катмардагы жарандарга социалдык өнүктүрүү кызматы тарабынан пенсия алгандыктан балдары үчүн жөлөк пул каралган эмес. Облус боюнча 500дөн ашуун азиздер жана дүлөйлөр, тубаса мүмкүнчүлүгү чектелгендердин 18 жашка чейинкилердин саны 2798, оорунун майыптары 1041, социалдык фонддо каттоодо тургандар 14071 жаранды түзөт. Айжамал Мырзадолат кызы, Манас Исмаилов, 7 канал, Баткен. Муктаждарга көмөк көрсөтүү аракети уланууда. Ошто дагы бир мүмкүнчүлүгү чектелген жаран турак жайлуу болду. Баткен согушуна катышып колунун манжаларынан ажыраган, 20 жыл бою авариялык абалдагы үйдө жашап келишкен. Эми аларга бардык шарты менен үй салып берилди. Elдің көзінчі Екатеринаң апаға атқыштың анда сунабыз, изді құттың үй болсын. Руслан Абдулганиев 18 жашында Баткендеги куралдуу апатка жерин коргоо үчүн барып, согуштагы жардыргыч зат колун күйгүзүп кеткен. Колунун манжаларынан ажыраган жаран эскилиги жеткен тамда апасы экөө күн кечирип келген. Кайрымдуу жарандар ага көмөк көрсөтүп, мүмкүнчүлүгүн эске алып, турак жай куруп беришти. Не, вообще пришли еще. Мага алгач жаз айларында келишкен. Азыр үйдүн ачкычын беришти. Алдыда үйлөнүп бала чакалуу болом деген ойлор бар. Жардам бергендерге ыраазымын. 3 бөлмөлүү жаңы үйдү тургузууда куралдаш достору четте карап турган эмес. Ош облустук Баткен согушунун ардагерлери да колунан чыккан каражаттарын топтоп беришкен. Где-то бир немеделе бүтүп койдук. Августтун аягында. Анан кийин революция болуп кетти, пандемия, ооруга карабастан, даже биздин ардагерлердин ичинен бар, кызы чарчап калганда дагы эртеси келип кызмат кылды. Мындан башка да кайрымдуу жарандардын салымы көп. Анын ичинде чет жердеги мигранттар көбүрөөк көмөк көрсөткөн. Кайрымдуу жарандардын жардамы менен бул сыяктуу 40тан ашуун муктаждарга жардам көрсөтүлгөн. Ниет кылдык элек, Кудайдын буйругу менен, ушу карапайым, кайрымдуу элибиздин колдоосу менен, Баткен согушунун ардагерлеринин жааматы менен, кыскасын айтканда, кол ачык, жүрөгү мээримдүү, берешен инсандардын колдоосу менен үй туруп калды ушу 4-5 ай аралыкта. Учурда үйгө муктаж болгон, аз камсыз болгон, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар көп. Мындан улам акыркы учурда жарандар демилгелеп, аларга көмөк көрсөтүүнү улантып келишет. Алдыда дагы 10 адамга ылайыкташкан 2 кабаттуу үйдүн бүтөрүнө аз калган. Нургелди Каныбек уулу, Мирзат Нууманов, Ош. Кыргыз жаран аталышындагы этностор аралык концепция жакынкы 5 жылдыкта иш алып барат. Улуттар аралык ынтымакты, биримдикти чыңдоого багытталган документке Садыр Жапаров президенттин милдетин аткарып турган учурда кол койгон. Көп улуттуу Кыргызстандын бакубат өнүгүшү Садыр Жапаровдун платформасында бар. Ал тууралуу кийинки сюжетте сөз болсун. Жетөөгүз районуна караштуу Ырдыкайылы ар улуттун өкүлдөрүнөн куралган. Татар, уйгур, дунган, казак, кыргыз, орус улутундагы 3000дей тургун ынтымакта күн кечирип келишет. Садыр Жапаров президенттикке талапкерлигин койгондо айыл эли кубаттап, алдыда өтө турган шайлоодо бир добуштан колдоорун билдиришти. Негизи Садыр Жапаровго болгону акыркы ишенимизди келтирип атабыз, ишенебиз. Садыр Жапаров өзүнүн бир Кыргызстаныбызды көтөрүп кетет деген ишеничтебиз. Мы теперь ожидаем от Садыра Жапарова, чтобы изменение было, глобальное. Чтобы люди жили нормально. Башынан эле көңүлүм келип атат, ушу бала иштетип кете алат. Потому что бул убагында эле көргөзгөн, депутат болуп иштеп атканда эле көргөзгөн, бул иштеп кете алат экенин. Өлкөдө 80ден ашуун улут жашайт. Көп улуттуу Кыргызстан үчүн кубаттуу мамлекетти куруу президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун бирден бир максаты. Ал өлкө башчынын милдетин аткарып турган мезгилде этностор аралык ынтымакты чыңдоого багытталган Кыргыз жараны документине кол койгон. Демек Кыргызстанда жашаган улутуна карабастан бардык элдер, улуттар Кыргыз жаран, биз Кыргызстандыкпыз, деп жүрөгүнө өзүнүн ичине алып жүрсүн деп, ушундай биримдикке кирелик. Bir el, bir yurtbuz деген мақсатта, мекенimiz bir, жерибиз bir, рухубуз bir деген мақсатта ушуну иштелип чыкты. Кандай гана мамлекет болбосун, каада салтын, үрп адатын бийик тутпаса, ал улут өнүкпөйт, өспөйт. Бирок этносторду бириктирерден мурда кыргыздар өздөрү ынтымакта болушу керек. Урууга, жеек жааттарга бөлүнүү жолсунсуз жорок экени филология илимдеринин доктору Сыртбай Мусаев белгилейт. Мамлекет түгүл континенттер биригип аткан учурда кыргыздар урууга бөлүнүп атышы бул такыр акылга сыйбас, жорок. Эл бөлүнгөн жок. Муну биз так айтып келатабыз, эл бөлүнгөн жок. Ошо элдин башында турган, элдин каймагымын деген, саясатчы сөрөймүн деген адамдар өзүнүн жеке кызыкчылыгына жетиш үчүн, жеке амбициясына жетиш үчүн кээде ошол өзүнүн уруусунун атын чакырып
биз баланчы уруубуз деп анан ошо уруунун курултайын өткөзүп уруунун жыйындарын өткөзүп аткан көрүнүш бул өзү жакшы көрүнүш эмес. Биз улут катары калыптанышыбыз керек. Садыр Жапаровдун платформасында заманбап, светтик, экономикалык жактан бакубат, укуктук, адилеттүү, көп улуттуу жарандардын жашоосу үчүн өнүккөн мамлекетти куруу көрсөтүлгөн. Ал максаттар, пландар өлкө жарандарынын колдоосу, жардамы менен гана ишке ашат. Нур саясий партиясы президенттикке талапкер Садыр Жапаровду колдойт. Бул тууралуу аталган партиянын саясий кеңешинде белгилүү болду. Нур партиясынын саясий көз карашы, идеясы, максаты Садыр Жапаровдун программасына туура келгендиктен колдоо чечимин кабыл алышкан. Партиянын мүчөлөрүнүн айтымында президенттикке талапкер Садыр Жапаровда эрк бар. Ал Кыргызстанды туңгуюктан чыгарып, өлкөнү өнүктүрөт. Белгилей кетсек, либералдык демократиялык Нур партиясы 2010-жылы негизделген. Андан ары биз ушу шайлоого карата биз өзүбүздүн салымыбызды кошкубуз келет. Жана биз дагы ушул келечегибизде, Кыргызстан келечегибизде Садыр Нуркожоевичти президент катары көргүбүз келет. Жана чогуу иштешүүгө биз даярбыз. Садырды колдогон себебибиз эмнеде? Анткени ал деген ал карапайым үйдөн өскөн бала. Ал карапайым сен менен турмуштун баягы өткөн күнү эмес, эсте калган күнү дейт. Ошол жакшы турмушту да, жаман турмушту бул бүт тегирменге тартылгандай тартылып чыкты да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 7 каналдын кызматкерлери тарабынан даярдалган маалыматтар мына ушулар болду. Өлкөдөгү орчундуу окуя, мыйзамсыз көрүнүшкө күбө болсоңуз, биз менен төмөнкү WhatsApp номери аркылуу бөлүшүңүз. Эпидемиологиялык абалды эске алуу менен беткап режимин сактаңыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 7 каналдын эфирдик убактысын саат 8:00 эфир сериалы улантат. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Түз эфирде Нурдөөлөт Таштанбек уулу болдум. Саламатта калыңыздар.